الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Bugünkü sabahımız faslun fil makruhat. Darat faslı ötüp жатабыз. Дараттын өткөн сабакта адептерин алганбыз, акыркы сабагыбыз дараттагы адеп болгон нерселер. Бүгүнкү сабагыбыз ушул дараттагы макру болгон нерселер. Макру дегенде ушул адепсиздик. Ушул адептин тескериси, азыр адеп болгон нерселерди эле тескерисин кыла турган болсок, адепсиздик болот даратта. Adep, aytылган адептерди аткарбай турган болсок, анын макрух, яни бул ошол жакшы көрүлбөгөн иш болот. Ошондуктан бул даратта макрух болгон иштер ва юкраху лил мутавадди ситтат вашия. Дарат алуучуга 6 нерсе макрух болот. Эми бул жерде 6 нерсе деп санаганыбыз бизге жеңил болуштугу үчүн негизи ал 6дан да көп болушу мүмкүн негизи. Бирок Мусанниф рахимахуллах бул жерде 6 нерсе деп санап өттү. Bizge жақын болып жеңіл болуштугу үчүн 6 нерсе макрух экен. Биринчи макрух болгон нерселердин бириси ал-исрафу фил ма'i. Сууда исраф кыла турган болсок, дарат алып жатканда исраф кылбаслыгыбыз керек. Чүнүктүү көп исраф кыла турган болсок, негизи сууду куюуда же болбосо сууду иштетиштикте ошол көп исраф кылбастан, хатта ошол суу көп болсо дагы суу көп деп мисалы исраф кылбастан дарыянын алдыда болсоңуз дагы аны исраф кылбай иштетиш. Экинчиси ва тактиру фи. Ошонун да тескериси исраф кылбаслык тактир, сууну аз иштетүү. Аз иштетүү да макрух. Чүнүктө эгер 3 жолу десе 3 жолго суу болсо, аны 3 жолу жуубай бир эле жолу ишкалап жуусаңыз суу көп, бирок сиз сууду аз иштетип жатасыз. Чүнүктүү сууга сараңдык кылып жатасыз. Сууду көп иштетпей жатасыз. Сууду аз мас колуңузду суулап алып эле мүчөлөрүңүздү мындай ишкалап чыгып жатасыз, жуубастан. Анда тактир болуп калат ошол. Тактир дегени сууду көп иштетпей, сууга кызгануу, сууду көп иштетпестик айтылат. Ва дарбул вajhi bihi дейт. Жана сууду алганда сууду жүзүгө уруу экен. Сууду жууштан бетиге чачып туруп, кийин жууа турган болсок, бул дагы макрух болот экен, адепсиздик болот экен. Сууду бетибизге алганыбызда акырындык менен бетибизди жуушубуз керек. Адеп менен жуушубуз керек. Себеби жаныңызда бир дарат алып жаткан киши болушу мүмкүн. Же башка ага суу чачырап, ага дагы бир зыян жеткизишиңиз мүмкүн. Ошондуктан себеби жана жүздүн урматы башка мүчөлөргө караганда да урматы болуш керек. Жүз адамдын эң улуу жери бул жүз. Ошондуктан ага эгер суу менен чача турган болсок, суу менен жүз ура турган болсок, жүзгө урматсыздык кылган болобуз. Ошондуктан шарият жүзгө уруудан да кайтарган. Ваттакаллум би каламин нас. Жана адамдарды сөзүнү даратта адамдары сөзүн сүйлөштүк. Себеби эмнеге адамдары сөзүн сүйлөштүк? Себеби өткөн сабактарда өткөнбүз, эгер даратта намаз окуу, намаз даратта бая дуа окуу. Дуа окуйт дегенбиз, дуаларды айтабыз, ар бир мүчөгө келгенде дуа айтабыз. Ошол дуаларды сизди машгул кылып коет да, дуаларды айтырбай коет. Эгер сиз дарат алып бирөө менен сүйлөшүп аткан болсоңуз, же дарат алганча башка бир дүньө адамдардын сөзүн сүйлөп жаткан болсоңуз, пайгамбарыбыздан келген, сахабалардан келген же ошол табииндерден келген дуаларды айтпай коюшуңуз болуп калат. Ошондуктан макрух болот экен бул дагы. Эгер зарурат болбосо, адамдардын сөзүн сүйлөбөстөн дарат алыш керек экен. Вал исти'анату би гайриhi min gayri uzrin. Жана бешинчиси башка адамдан жардам талап кылуу даратта. Башка адамдан жардам талап кылуу ал дагы макрух болот. Бирок сизге бирөө суу даярдап койсо, анда болушу мүмкүн. Бирок сизге куй берип, мүчөлөрүңүзгө ошондой жууп жатканыңызда суу куй бербеген жакшы, сиз өзүңүз аракет кылганыңыз жакшы болот ибадатыңызга. Өзүңүз сууңузду даярдап, өзүңүз даратыңызды алып, ошондой кылганыңыз жакшы болот. Ошондуктан эгер бир өзүр болбосо дейт бул жерде. Үзүр боло турган болсо, анда зыяны жок. Бирөөгө мисалы үзүр болуп калды, колуна суу куй берип турсаңыз болот. Эгер колун жуам десе, колго суу куй берип жардам берсеңиз болот экен анда. Бул ушул дараттын кыскача макрулөр болду, дараттын даратта болгон адепсиздик. Эми дараттын кийинги фаслы фи аксамил вуду, дараттын бөлүктөрү. Дарат дагы негизи 3кө бөлүнөт. Ушулар жөнүндө экен.
Biz daratты себептерин алдык, шарттарын алдык, өкүмдөрүн алдык, жана анын аксамдарына келип эми канча дарат бар, кандай түрдүү дараттар болот. Фарз болгон дараттар бар экен, важип болгон дараттар бар экен, мустахаб болгон. Кылсаң жакшы болгон дараттар, дарат алуу фарз болгон. Ошондой кылып 3кө бөлөт экен. Жалпысынан алымдар даратты 3кө бөлүшөт экен. Ал-вуду аля саласати аксамин. Дарат 3кө бөлүнөт экен. Биринчиси фарз, экинчиси важип, үчүнчүсү мустахаб. Дарат ушундай 3 түрдүү сиз алып жаткан дарат 3 түрдүү максатта алышыңыз мүмкүн экен. Биринчиси эле фарз. Бул намаз үчүн эгер дарат ала турган болсоңуз, сизге фарз болот. Дарат алыштык сизге зарыл болот. Себеби намаз даратсыз кабыл болбойт. Эгер даратсыз намаз окуй турган болсоңуз, Аллах Таала кабыл кылбайт. Ошондуктан бул жерде намаз окуйм десеңиз, анда дарат алышыңыз керек. Ошондуктан бул жакта да ал-аввал фардун алал мухдиси дейт. Биринчи эле дарат мухдис даратсыз адам. Яни даратсыз адамга фарз болот экен. Даратсыз адамга намаз окуйм десе, лис-салати биринчи намаз окууга фарз болот. Валау канат нафлан. Хатта сиз сүннөт намаз окуйм десеңиз дагы, нафил намаз окуйм десеңиз дагы, түндө туруп тахаджуд окуйм десеңиз дагы дарат алышыңыз шарт болот. Аны даратсыз окуу болбойт. Кандай намаз болбосун, аны дарат алуу фарз болот экен. Ва ли салати жаназатин, ва ли салатил жаназа. Жаназа намазга да дарат алуу фарз экен. Кийингиси жаназа намаз болсо дагы, себеби бул толук намаз болбосо дагы, себеби бул жаназа намаз, бул толук намаз эмес, себеби ал жаназа намазда руку жок, сажда жок, ошол турган жерде окула турган намаз болгондугу үчүн кыям эле болот, ал жерде 4 такбир болот. Ошондуктан ошондой намаз болсо дагы дарат фарз болот. Сиз жаназага бара турган болсоңуз, даратыңызды аласыз, кийин ал жака барып жаназа намазды окуйсуз. Жана саждату тилава. Ва саждати тилава дейт. Сажда тилава дагы, сиз сажда тилава эгер ошол Куранда келген сажда аятын окуй турган болсоңуз, сажда аяттары болот сүрөнүн ичинде. Ошол аятты укканыңызда сиз сажда кылыштык сизге важип болот. Сажда кылыштык важип болот. Ошол сажда кылайын дегениңизде даратыңыз болуш керек экен. Даратыңыз болбосо, анда дагы өтпөй калат. Ошондуктан дарат алып, кыблага карап, аны сажда кылышыңыз керек. Ва массил Кур'ан валау аятан. Жана Куранды кармоодо дагы дарат шарт экен. Куранды кармайм десеңизде бир аят болсо дагы. Түшүнүктүү? Бир аят болсо дагы дарат алуу фарз экен. Куранды кармаштык үчүн дарат сизге зарыл болот экен. Эгер бир аят болсо дагы деген, мисалы мурда акчаларга аяттар жазылган. Акчаларга аяттар жазылган. Же болсо кээде ошол дуалдарга бир аят жазылган болсун. Эгер ошол аятты даратсыз кармап болбойт экен. Түшүнүктүү? Даратсыз кармап болбойт. Аны дарат менен кармашка туура келет. Же болбосо бир ак кагазга жазган болсун, бир-эки аят жазган болсо, ошол аяттарды даратсыз кармап болбойт экен. Түшүнүктүү? Бир аят болсо дагы дарат болуш керек экен. Азыр ушундай 4 жерде дарат алуу фарз болот экен. Биринчи намаз. Намаз үчүн, фарз намаз болсун, нафил намаздар болсун, жаназа намазыга, сажда тилавага жана Куранды кармоого сиз даратыңыз болуш фарз болот экен. Экинчиси важип. Дарат алуу важип болгон көрүнүшү, дарат сизге важип болот экен. Кайсы жерлерде важип болот? Дарат болуу, дарат алуу сизге важип болот экен. Важибун лит-таваф бил-Каба. Биринчи эле, экинчи кысмы бул азыркы дараттын важип. Кабада таваф кылуу үчүн сизге дараттуу болуу сизге важип экен. Каба умрага барганда, хажга барганда ошол жер таваф кылабыз Кабаны. 7 жолу таваф кылат. Таваф кылганда сиз дараттуу болуу сизге бул дагы шарт экен. Бирок важип болот экен, фарз эмес, сизге важип болот. Ошол жерде даратыңыз болуш керек. Себеби бул дагы бир намаздын көрүнүшү болот. Мечитте болот, ал жана намаздын көрүнүштө болгондугу үчүн ал жерде дагы сиздин даратыңыз болуу шарт болот. Васалису мандубун. Үчүнчү бөлүгү мандуб, мустахаб болгон. Кылсаңыз жакшы болгон, сооп болгон, дарат алсаңыз сооп болот экен. Булар мустахаб, булар көп негизги. Дараттуу болуу биринчи эле лин-науми аля тахаратин дейт. Дараттуу эгер уктоо үчүн дарат алсаңыз, ал да мустахаб болот экен. Сиз азыр жатуудан мурда дарат алып жатсаңыз, ал да мустахаб болот, мандуб болот. Түшүнүктүү? Сиз дарат аласыз, кийин жатасыз.
дарат менен жата турган болсоңуз, ал дагы сооп болот. Азыркы мустахаб амалга кирет экен. Же болбосом кээде шарият китептерин кармоодо дагы дарат болсо жакшы болот. Мисалы азыр фиq китеби турат, фиq китебин кармасаңыз да даратыңыз болсо, азыр талип илимдер болсун, ошол китеп менен көбүрөөк алектенип жаткан адамдар болсо, негизи ошо шарият китептери, ал Курандан башка шарият, хадис китеби болсун, же фиq китеби болсун, ошолорду дагы негизи дарат менен карбоо мустахаб болот. Чөнки сооптуу болот. Эгер баягындай тафсир Курандары болуп калса, тафсир ичинде бирок тафсирдин азыркы тафсирлер бардыгында Куран жазылып чыгып жатат ортосунда. Аны да дарат менен кармаш фарз болуп калат. Ичинде аят бар да. Ичинде ортосунда Куран жазылат, айланасы тафсир болсо, кыргызча болсо да, аны дагы дарат менен кармашка туура келет. Түшүнүктүбүз? Эмнеге? Анын ичинде Куран турат. Арабча Куран турат. Түшүнүктүү? Биринчи эле ушул уйкуга дарат алуу бул дагы мустахаб болот экен. Кийинкиси дараттын үстүнө дарат алуу. Түшүнүктүү? Дараттын үстүнө дарат алуу. Вал лил вуду алал вуду. Энди дараттын үстүнө дарат алуу бул дагы мустахаб экен. Даратыңыз бар. Биз мурдагы сабактарда айтканбыз, бирок ал маҗлис алмаш керек. Yani darat alып эле артынан дагы дарат албайсыз да. Чөнки дарат алып эле артынан дарат албайсыз. Дарат алганыңыздан кийин 2 рекет намаз окудуңуз, же бир аз-маз иштериңизди бүтүрүп келип, даратыңыз бар, бирок дагы дарат алсаңыз болот анда. Бир ортосунда бир вакыт болуш керек, аны отурган жериңиз өзгөрүш керек. Барып башка бир иштериңиз намаз окуп, жок деген 2 рекет намаз окуп келип, кайра дарат алсаңыз, анда ошол мустахаб болот. Нурун ала нур болот да. Нур үстүнө нур болот. Даратыңыз болуп, дагы кайра дарат алсаңыз, бирок болгону ошол бир дарат алып эле дагы дарат алсаңыз исрап болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан 2 рекет намаз окуп, кийин келип сиз улайсыз. Ва ба'да гыйбатин. Жана гыйбат кылгандан кийин дагы дарат алуу мустахаб болот экен. Бирөөнү гыйбат кылдыңыз. Гыйбат кылгандан кийин анда дагы себеби бир күнөө иш кылгандан кийин сиз дарат ала турган болсоңуз, ошол дарат күнөөңүздү жуат. Себеби дарат алгандын пайдасы, канча сиз көп дарат ала турган болсоңуз, ошол мүчөлөрдөгү сиз денеңиздеги болгон майда күнөөлөрдү, ошолорду даратты суу менен жууп салат. Түшүнүктүү? Күнөөлөрүңүз жуулат. Ошондуктан дарат алганда көңүл буруп жакшы жууш керек. Менин күнөөлөрүм төгүлүп жатат деген ойдо, ошондой ниетте жуусаңыз, иншалла ошол менен дарат менен күнөөлөр дагы жуулат. Ошол гыйбаттан кийин дарат алуу мустахаб болот экен. Жана ва казибин, жалган сүйлөп койсоңуз дагы аркасынан дарат алганыңыз мустахаб болот экен. Жалган сүйлөп койсо дагы аркасынан дарат алуу мустахаб болот экен. Ва намиматин, чакымчылык кылсаңыз дагы. Бирөөдүн сөзүн бирөөгө жеткиздиңиз. Уруштуруу максатында. Бир коомдун сөзүн, бир жамаат сөзүн бир жамаатка жеткиздиңиз, ошондой ортодо чакымчылык кылып жатасыз. Анда дагы дарат алганыңыз жакшы болот экен. Себеби бул да бир күнөө, ошол күнөөнүн аркасынан дарат алган жакшы. Ва ба'да кулли хатиатин дейт. Жана ар бир катачылыктан сиз бир ката кетирдиңизби, аркасынан дарат алышыңыз керек экен. Чөнки аркасынан дарат ала турган болсоңуз, себеби катаны жуушка себеп болот экен дарат. Ва иншади ши'рин кабихин дейт. Жана жаман бир ши'r айта турган болсоңуз, ырдай турган болсоңуз, мааниси жок болгон, же адамдардын бир шахватын келтире турган, бир туура эмес ырларды айта турган болсоңуз, анын артынан дагы сиз дарат алганыңыз жакшы экен. Себеби ошол кичинекей күнөөлөргө кафарат болот. Түшүнүктүү? Себеби бул дагы күнөөкөр болуп каласыз. Адамдарды ошо шахватын козута турган ырларды айта турган болсо, анда дагы күнөөкөр болуп калат. Ва каххахати харижа салати. Каххахатин харижа салати дейт. Жана намаздын сыртында каткырып күлгөндөн кийин дагы дарат алышка туура келет экен. Мустахаб болот экен. Түшүнүктүү? Намаздын ичинде каткырып күлсө намаз бузулат. Даратыңыз да сынат. Бирок намаздын сыртында досторуңуз менен отуруп каткырып күлө турган болсоңуз, намаздын сыртында даратыңыз бар, ошондо дагы дарат алып алганыңыз мустахаб болот экен. Каткырып күлүп көздөрүңүздөн жаш чыгып кеткен болсо, дарат алыштык мустахаб болот. Гасли майитин. Жана майитти жуусаңыз, андан дагы дарат алганыңыз мустахаб болот экен.
Мәйит деген өлген адамды бар жуа турган болсоңуз, ошол жерге катыштыңыз, ошону жуудуңуз, жуугандан кийин дарат алып коюу ал дагы жакшы болот экен. Ал дагы жакшы иш болот. Дарат албасаңыз да күнөөкөр болбойсуз, бирок дарат алсаңыз ал мустахаб болот экен. Ва хамлихи, жана аны көтөрсөңүз дагы, мәйитти көтөрүп барып кабырстанга жеткиздиңиз. Ошо мүрзөгө барып кое турган жерине жеткизсеңиз, ал жерде дагы сизге сооп болот, дарат алсаңыз. Ва ли вакти кулли салатин. Ли вакти кулли салатин. Жана ар бир намаздын вактына дарат алып турсаңыз. Сиз өз 5 алган даратыңыз, мисал 2-3 маалгаты жетиши мүмкүн даратыңыз. Мисалы пешинге дарат алсаңыз, асырды шамды окушуңуз да мүмкүн. Бирок ар бир намаздын убактына дарат алсаңыз, ал да мустахаб экен. Ал пешинде окуп алдыңыз, кийин асырды убакыт келсе даратыңыз бар, даратыңыз жаңыладыңыз. Кийин асырда жаңылап, кийин шамга болгондо даратыңыз сынган жок, дагы жаңылап койсоңуз, анда да мустахаб болот экен. Qabli ghaslil janaba. Qabli ghaslil janabati. Wa qabla ghaslil janaba. Ошол жанабат, гуслил жанаба. Qabla ghuslil janaba. Yani janabatты гуслудан, yani siz гусул важип болду. Ошол гусул важип болгучтан мурда, ошол гусулун алуудан мурда дарат ала турган болсоңуз, сизге гусул важип болуп калса, ошол гусул кылайын деп турганыңыздан алдын дарат алсаңыз, анда да мустахаб болот. Биринчи дарат аласыз, кийин гусул кыласыз. Wa lil junubi 'inda aklin wa shurbin wa nawmin. Walil junub, yani junub adamga дарат алуу мустахаб болот инде аклин. Эгер junub болуп калган адам жейм деп турса, анда дарат алып жеген мустахаб болот экен. Junub адам. Junub болду, бирок гусул алуудан мурда тамак жегиси келип калды. Көбүнчө бул ороза абалында ошондой болот. Эртең менен сахарга турса, ал junub болуп калган болушу мүмкүн. Бирок сахарлык кылат, биринчи саарлык кылат. Саарлык кылганда ошол junub абалда дагы мисал жесе болот. Ошондо жеп жатса, бирок дарат алып жеген жакшы экен. Чөнки жесе, же иче турган болсо, же уктаса, junub абалда уктаса, же болсо junub ошол дагы ваты кылайын десе, аял менен кошулайын десе, анда да дарат алып туруп кийин кошула турган болсо, же дарат алып кийин уктаса, же дарат алып кийин суу ичсе, дарат алып кийин жесе, ушул абалдарда мустахаб болот экен. Чөнүктө мустахаб болот. Вали гадабин дейт. Вали гадабин. Жана ачууланган учурда дагы дарат алса мустахаб болот экен. Себеби ачууланса, дарат ала турган болсо, дарат ошону өчүрөт экен. Адамдын каны кайнайт да ачууланганда. Адамдын каны кайнап, кызарып чыгат, ошондо дарат ала турган болсо, дарат муздак суу менен дарат алса, адамды тынч жеңилдетип, өзүнүн ошол канды кайнаганды кеткизет экен. Чөнки ошондуктан ачууланса негизи отуруп алыш керек да. Отурган болсоңуз жатып алганыңыз жакшы. Болбосо кийин дарат алышыңыз керек. Чөнки ошондо кийин токтойт ал ачууланып. Ва Кур'анин дейт. Жана Кур'ан окууда, Кур'ан окуйм десеңиз, анда да дарат болсо мустахаб болот экен. Жөн эле Кур'ан окуп жатсаңыз да, Кур'анды кармаганыңыз жок. Кармабастан Кур'ан окуп жатасыз, негизи даратсыз болсо да окуса болот, негизи. Бирок дарат менен окуган афзал болот экен, жакшы болот экен. Дарат менен окусаңыз жакшы болот. Же болсо хадисти окуйм деп жатасыз, хадис окуйм деп жатасыз, анда да сиз даратыңыз болгону жакшы болот, мустахаб болот экен. Ва риваятихи, жана хадисти риваят кылайын деп жатасыз. Хадистерди окуп, хадис китептерин окуп, хадисти риваят кылып жатасыз, себеби аны улуктаган болот бул. Чөнки хадисте дагы пайгамбарыбыз хадистерин улуктаган болот, дарат менен болсо. Ошондуктан бул башка эле хадис илимдерimiz, башка илимдерди дагы. Фиq илми болсун, жана башка шарият илимдери болсун, ошолорду ва дирасати илмин шар'ийин, жана шарият илимдерини окууда дагы дарат менен болгон жакшы, себеби азыр ошо илимдерди улуктоо болот. Ва азанин, жана азан чакырсаңыз дараттуу болгону жакшы экен. Азан муаззин дараттуу болуп азан чакырган, себеби бул да азыр азанды улуктоо болот. Ва икаматин, жана икамат, икамат айтып жаткан адамды да дараты болуш керек. Ва хутбатин, жана хутба. Чөнки хутбадагы сиздин даратыңыз болуш керек. Хатта хутбатин никеде болсо да, нике хутбасын кылып жаткан болсо, нике кыйып жаткан болсо дагы, ушул жерде сиздин даратыңыз болгон мустахаб болот. Себеби ал жер хутба да.
Nikede oturgan bolsanız dagı siz cuma hutbası bolbosa dagı, cuma hutbasından darat bolat negizi. Biroq ошол нике хутбасында oturgan bolsanız dagı sizdin daratınız bolu mustahab bolat. Ve ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni ziyaret kılu. Medine'ye bardınız. Oşul umra safarı bolsun, hac safarı bolsun. Hac amaldan bütürgönden keyin Medine'ye barıladi. Medine'de var Peygamberimizni ziyaret kılınadi kabrini. Oşul Peygamberimizдің kabrini ziyaret kılıp jatkanda, Peygamberimizni ziyaret kılıp jatkanda uşul jerde darat menen boluş керек ekan. Себеби Peygamberimizni ulug'too bolot bu darat menen bolot. Mecitke kirip жатса, mecitke de akiresinden da. Mecitke de kirgen mecittir içinde bolğondugu üçün al darattu bolu mustahab bolat ekan. Ve vukufi Arafata deydi. Jana Arafada turuda dagı siz al jer mecit emes to, Arafa toosunda turu al jerde dagı darat menen bolu şart ekan, mustahab bolat ekan. Çünkü darat menen bolu жақшы bolat, sooptu bolat ekan. Себеби ал жерде ошол Аллах Таала ошол жерде маканды улуктап койгон. Ошол маканды сиз да улуктаган болуп каласыз дарат менен болсоңуз. Себеби ал жерде сиз менен бирге периштелер болот. Ошол улуу жер болгондугу үчүн дарат болуш керек. Лис-са'i байна Сафа ва Марва. Жана Сафа Марванын ортосунда са'i, жүгүрүү. Эки көк чызык болот ошол жерде. Сафа Марванын ортосунда чуркоо болот. Ошол жерде чуркап жатканда да даратыңыз болуу жакшы болот, мустахаб болот экен. Akli lahmil jazur deydi. Töөнү этини жегенден кийин дагы дарат алуу мустахаб болот экен. Çünkü töөнү этини жегенден кийин. Себеби Peygamberimizin bir hadisi var. Töөнүн этин жесе дарат алсын деген. Ким töөнүн этин жеген болсо, талаш болгондугу үчүн алымдардын ортосунда. Кээ бирлер töөнүн этин жегенден кийин дарат алыш, дарат сынат дегендер бар. Ошондон хилафтан чыгыштыгы үчүн, алымдардын талашыдан чыгып кетиштиги үчүн дарат алып коюңуз. Siz ошол дарат сынат дегендер дагы сөзгө сиздин даратыңыз түшөт. Дарат сынбайт дегендер дагы баардыгы макул болот алымдар. Сиздин окуган намазыңыз талашсыз болуп калат алымдардын ортосунда. Ошондуктан төөнүн этин жегенден кийин дагы дарат алганыңыз жакшы болот. Себеби бул ошол Ахмад ибн Ханбал рахимахуллахтын бир кавлы бар. Ошол төөнүн этин жесе Ханбали мазхабта дарат сынат деген. Түшүнүктүү? Ошол 3 мазхабка хилаф кылган акш. Şafii, Maliki, Hanafilerde ne sınbayt töön etin jese, biroq ошол Hanbalilerde şunday kavul var. Walil khuruj min khilafil ulama deydi. Alimlardan ошол talaşıdan çıgıştığı üçün darat algan mustahab bolat ekan. Kema iza massa imratan. Jana bul jerde ошол ayaldı karmоо, ayaldı eger bayag mahram bolbogon ayal menen көрүшө турган болсоңуз, сиздин daratыңыз сынат деген алымдар бар. Түшүнүктүү? Ошондуктан бул жерде Шафии мазхабында, Малики мазхабында, Ханбали мазхабында шундай кавыл бар. Сиздин махрам болбогон аял менен карма көрүшсөңүз, өзүңүз махрам болсо сынбайт алат. Өзүнүн аялы менен көрүшүптүр, апасы менен көрүшүптүр, карындашы менен көрүшүптүр, эжеси менен көрүшүптүр. Анда эмнеге дарасы мет? Бирок өзүнүн махрамы болбогон аял боло турган болсо, анда дара сынып калат. Бирок бизде ал махрам болбосо да сынбайт. Эмне айтканда, өзүнүн махрам болсун, же махрам болбогон ага башка аял болсун, көрүшө турган болсо дара сынбайт Ханафи мазхабы. Түшүнүктүү? Ошондуктан бул жерде эгер бир аялды иza massa imratandan maksat ошол аялды кармап койгон сыяктуу да дейт. Аялды кармаса көрүшө турган болсо, анда дагы дарат алыш мустахаб болот экен. Түшүнүктүү? Себеби азыркы талаштан чыгыштыгы үчүн. Же болбосо кээде ошол өзүнүн фаржыны кармаган болсо, өзүнүн баягы жынстык мүчөлөрүн кармаган болсо, дараты бар, бирок ошондо да дарат алып койгону мустахаб болот экен. Себеби анда да сынат дегендер бар. Мен massa zakarahu falyatawadda деген. Ким ошол жынстык мүчөсүн кармаса дарат алсын деген hadis болгондугу үчүн, анда да хилаф, яны ошол талаш тартышуудан чыгыштыгы үчүн сиз дарат алып койгонуңуз жакшы болот экен. Бирок албасаңыз күнөөкөр болбойсуз буларды. Азыр айтылган жерлерде жок, мен дарасы шуну ишти кылдым десеңиз, сиз күнөөкөр болбойсуз, бирок ошол сооптон каласыз болгон. Ошентип ошол үчүн азыр айтылган жерлерде бардыгында дарат ала турган болсоңуз, сизге сооп болот. Ошол алымдардын талашынан чыккан болосуз, өзүңүзгө бир жакшы жолду кылган болосуз иншалла. Wallahu a'lam bis-sawab.